Украинадагы парламенттик шайлоодо берилген добуштар эсептелүүдө. Алдын ала жыйынтыктарга караганда президенттин эл кызматчысы партиясы 42%тен арбын добуш алып, атаандаштарынан ири айырма менен алдыда келатат. Жогорку Радага бул ирет 5 партия өтүшү мүмкүн. Кененирээк Али Токтакунов айтып берет. Украинадагы экзит пол бул иретта көп жаңылган жок. Алдын ала жыйынтыктар боюнча парламентке кирүүгө мүмкүндүк берген 5%дык босогону 5 партия өтүштү. Президент Владимир Зеленский негиздеген эл кызматчысы партиясы атаандаштарынан ат чабым алдыда. Азыр белгилүү болуп жаткан 42,5% рекордтук көрсөткүч. Эгемен Украинанын буга чейинки парламенттик шайлоолорунда алдыңкы партиялардын бири дагы 35%дан көп добуш ала алышкан эмес. Бул мен жана бүтүндөй командам үчүн зор ишеним гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Биз украиндерди уятка калтырбайбыз. Биздин приоритеттерди билесиңер. Алар баягы эле. Ар бир украиналыктын приоритети да ошол деп ишенем. Согушту аягына чыгаруу, туткундарды бошотуу, ошондой эле өлкөбүздө өкүм сүргөн коррупцияны жеңүү. Рейтер агенттиги эмне үчүн көпчүлүк буга чейин парламентте отурбаган, өзүн көрсөтпөгөн саясий күчкө добуш берүүдө деп добушканадан чыккандардын пикирине кызыкты. Только слуга народа. Бир гана эл кызматчысы, калганы буга чейин өздөрүн көрсөтүп күтүштү. Украин эли үчүн колунан эмне келсе жасашты. Эми аларга эс алууга убакыт То, что берди. могли, и им пора уже идти на отдых. Мен эң биринчи Украинадагы өзгөрүүлөр үчүн жана дагы Украинанын келечеги үчүн президентибиз менен биргеликте Украинаны жакшы жагына өзгөртө алабызго деп үмүттөнөм. Зеленскийдин партиясынан кийин 13%га жакын добуш менен оппозициялык платформа жашоо үчүн экинчи келди. Анын лидерлеринин бири Орусия президенти Владимир Путинге жакын Виктор Медведчук. Ал эми мурдагы президент Петр Порошенконун европалык тилектештиги 9%дай добуш алса, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун баткевщинасы 8% элдин ишенимин топтоду. Эң акыркы болуп 6% менен ырчы Святослав Вакарчуктун добуш партиясы босогодон өттү. Азырынча эл кызматчысы парламенттик көпчүлүктү жеке ээлейт деп айтыш кыйын. Партиялык тизими менен шайлангандарға жогорку Рададағы 450 мандаттын жарымы гана бөлүштүрүлөт. Калган орундар бир мандаттуу округтардан шайланып келгендерге тиет. Азырынча ал жактан жыйынтык чыга элек. Бирок борбор Киевдеги округтарда президент Зеленскийдин партиясы көрсөткөн талапкерлер алдыда. Али Токтакунов, Азаттык.